Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Биздин маегибиздин коногу Ошго индустриалдык педагогикалык колледжинин башчысы Шайын Кулов Олжобай Акматович. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Биринчи сурообуз сиздин колледжиңиздин тарыхы боюнча бардыгы эмнеден башталганын айтып бере аласызбы? Сиздин колледжиңиздин кызыктуу тарыхы бар болушу керек. Рахмат. Ар бир колледждин өзүнүн тарыхы болсо керек. Биздин да колледждин кызык тарыхы бар. Кызык тарыхы ушунда. Биз 2017 жылы 30 августта ачылдык да. Окууга 2 күн калганда бизге буйрук чыкканда колледж болуп түзүлөсүңөр деп. Ошондо окуу пландары, расписание бүт бардыгы жок. Анан имаратыбыз да жок, арендага барганбыз. Анан ошол жерде 3 күн түнү күнү иштеп, эртең мененки саат 5ке чейин расписаниени даярдап, саат 8де жумушту баштадык да. Түнү менен расписание түзүп чыктык да. Анан ушундай бир кызык болду. Биздин 2 күндүн ичинде эле биз ошол имаратты, арендага алган имаратыбызды ремонттон өткөрдүк да. 2 күн түнү күнү иштедик да. Бир 50дөй, 100дөй адам ошол жерде иштеп атты да. Анан ал эми эң кызыгы ушу таңгамалга чейин иштеп, анан биз ошол нерсени кийинчерээк бир адат кылып алдык да, иштегенгечи. Себеби коллективде ушундай бир чыгармачылык менен баш оту менен киришти да ишке. Анан биз ошол 1 жылдан 6 айдан кийин эле биз 4 адистигибизди башталгыч класстарда окутуу, мектепке чейинки билим берүү деген социалдык иштер деген адистиктерибиз бар. Ошол адистиктерди биз 6 айда деле аккредитацияга даярдадык. Эми окуу процессин жакшы билген адамдарга бул 6 айдын ичинде аккредитацияга даярдык көрүш кандай кыйынчылык экендигин түшүнүшөт да. Биз анан 1 жылдан кийин эле ошол колледжибиз түзүлгөндөн 1 жылдан кийин ушу Азия өнүктүрүү банкы каржылаган инклюзивдүү өнүгүү үчүн көндүмдөр анан сектордо өнүктүрүү программасынын долбооруна кирип, мына бүгүнкү күнү колледжибиз мындай тест темп менен ошол долбоордун каржылоосу менен мындай бир тест темп менен өнүгүп атат деп ойлойм да. Анан эми ушулардын бүт бардыгы, ушул аткарылган кыска убакытта аткарылган иштердин бүт бардыгы биз үчүн абдан мындай бир коллективдин биримдигине, ынтымагына, чыгармачылык менен иштөөсүнө жардам берди деген ойдомун да. Биз ушул бир максатты көздөп аракет жасадык. Ал эмес ушундай кылдык. Колледжде биз дайыма ушул күнгө чейин эле уланып келе жатат. Биз дайыма ишемби күндөрүн окуу күнү, семинарлар күнү деп атаганбыз да. Ал эми ушул семинарлар окуу күндөрүндө ар түрдүү семинарлардан, айрыкча биз аккредитацияга өтөр алдында бүтүндөй ошол АОПдон өттүк. Ал эми эксперттердин бир 10 чакты экспертти кайра чакырып атып үйрөндүк да ошол нерсени. Ишемби күнү ишке кадимкидей келебиз, бирок окутпайбыз, семинар болот. Мугалимдердин бардыгы семинарларга катышат. Мына ушундай бир кызыктуу күндөр, чыгармачылык менен иштеген күндөр аябай биздин эсибизде калды. Анан кийин мына бул немеге киргенибизден кийин, биз долбоорго киргенибизден кийин биз дагы 2 эселеген күч менен иштей баштадык да. Себеби долбоорго уят болбойлу, эл алдында уят болуп калбайлы деген бир жоопкерчилик биздин бүтүндөй коллективдин мойнунда турду да. Ушул нерсени биз мындай бүгүнкү күнгө чейин, азыркы күнгө чейин дагы мындай жоопкерчилик менен мамиле жасап аткарганга аракеттер жүргүзүп жатабыз да. Өзгөчө айтканда Ошго индустриалдык педагогикалык колледжинин окуу баяны өмүрү десек да жана өзгөчө рекордтой турбайбы? Дүйнөлүк рекорд десек да жаңылышпайбыз. Жана өзгөчө жана Гиннестин китепчесине киргендей экен да. Анда дагы бир суроо, сиздин колледжиңизде окутуу жалпысынан кайсы адистиктери боюнча даярдалынат? Бизде азыр өзү 10 адистик бар. Бул башталгыч класстарда окутуу биринчи адистигибиз, андан кийин мектепке чейинки билим берүү, орусчасын эми айтып коеюн, дошкольное образование деп коебуз. Анан кийин
автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо же болбосо кыскача айтканда PAFTAS деп коебуз. Техникалык тейлөө, компьютерлик системалар техникалык тейлөө, кыскача айтканда тосууту деп коебуз муну өзүбүзчө. Анан прикладдык информатика деген, анан дене тарбия, тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдөө жана анын технологиясы деген, кийимдин дизайны деген, анан асои деген, социалдык иштер деген биз 10 адистикти бүгүнкү күнү даярдап жатабыз да. Адистиктерибизде бүгүнкү күнү студенттерибиздин 2500гө жакын студент окуйт бизде колледжде. 2500гө жакын студент болот 10 адистик боюнча. Анан эми мугалимдердин составы жөнүндө дагы, курамы жөнүндө да айта кетейин. Мына бизде азыркы күндө мына университеттин алдындагы колледж болгондугубуздун таасири болсо керек. Бизде бүгүнкү күнү 13 илимдин кандидаты иштейт. Бир Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер иштейт. 20га жакын эл агартуунун отличниги иштейт. Ушул азыркы күндөгү мына акыркы окутуунун жаңы технологиялары боюнча даярдалып жаткан ушул интерактивдүү окутуу боюнча бизде бир нече Кыргызстанда улуттук тренерлер бар да. Ушул болсо ушунун өзү биздин колледждин жалпы окутуучулук, профессордук окуучулук кызматкерлеринин деңгээли өзгөчө экендигин мен баса белгилеп айткым келет да. Анан мына мисалы биз ушул эле долбоор менен эмес, мындан башка дагы окуу керемет USAID каржылаштырган окуу керемет менен иштеп жатабыз. Жергиликтүү өнүктүрүү деген долбоор менен иштеп жатабыз. Байланыш ушундай болуп атат. Балким аба ырайга байланыштуу, жана физиктер айткандай солнечная интерференция тоскоолдук кылат экен, анысы болбосо да болбойт экен. Жанагы өзүнчө агайлар, эжейлер, алардын деңгээли, ал деген иштин жарымы десек да жаңылышпайбыз. Анысы жакшы, ал өзгөчө сыймыкта. Анысы болбосо да болбойт. Балким биздин эми жаштарыбызга, жанагы абитуриенттерге, алардын ата энелерине кызыктуу суроосу деп эсептейм. Мисалы, сиздин эң популярдуу адистериңиз кайсы дейт? Бизде азыр башталыш класстарда окутуу адистигинде биздин студенттердин 60% окуйт да. Эң популярдуу адистигибиз башталыш класстарда окутуу. Анан ушу башталыш класстарда окутууда биз быйыл дагы мына сиздер билесиздер, мектептин мугалимдеринин маянасы жогорулады. Бул дагы бул чоң мугалимдер үчүн өтө чоң колдоо болду деп эсептейм. Кудай кааласа быйыл дагы ушул адистикке абдан талап күчөп атат. Студенттер окуйм деген абитуриенттердин агымы абдан күч. Андан кийин мына көрүп атасыздар, мына бүгүнкү күнү санариптик технологиялар, информациялык коммуникациялык технологиялар жалпы эле дүйнөдө абдан мындай популярдуу болуп аткандыгы белгилүү. Ошон үчүн биздин мына бул программалык автоматташтырган системаларды программалык камсыздоо же болбосо PAFTAS адистигибиз бүгүнкү күнү абдан популярдуу болуп атат. Студенттердин, абитуриенттердин тапшырам дегендер абдан көп. Бул дагы биз үчүн, анан студенттер өздөрү дагы ушул адистикке өтө көп келип, бүгүнкү күнү азыр өзүбүздүн кабыл алуу комиссиясынын мындай мерчеминен дагы көбүрөөк тапшырат деген ойдо турабыз. Андан кийин бизде ошол эле компьютердик технологияларга байланышкан ASOI, P деген адистиктерибиз бар, прикладдык информатика. Ушул адистиктерге тапшыруу аябай күч. Мына көрүп атасыздар, бүгүн мына Кыргызстан санариптештүүгө катуу өтүп атат. Ошон үчүн ушул адистиктерге болгон талап күчөп атат. Рыноктун талабы дагы ошондой болуп атат. Себеби элибиз мына түшүндү да бүгүн. Себеби үйдө отуруп дагы жумуш кылса боло тургандыгын,
үйдө otуруp дагы башка жерлерде иштесе боло тургандыгын түшүнүп калды. Ошондуктан биздин эл азыркы күндө ушул санариптик технологияга көчө маани жасап жатышат. Ошон үчүн бизде бул адистер аябай популярдуу болот. Чоң рахмат. Заманга байланыштуу жаштарыбыз да азыр түшүнүп калбадыбы? Жана технология боюнча информатика аркылуу үйдөн чет мамлекетке барбай эле үйдөн эле отуруп интернет аркылуу иштемей болуп атпайбы? Анысы жакшы. Чоң рахмат. Кечиресиз, мен бир нерсени толуктап коеюн. Азыр мисалы мына биздин Ошто бир 3-4 компания бар, Америкада иштеп атышат. Оштон туруп эле Америкада иштешет. Бирок алар түндөсү иштешет. Себеби алардын сааты боюнча саатка туура келип калат экен. Түндөсү туура келип калат экен түндөсүнө. Ал эми түн менен иштеп, акча таап иштеп атышат. Биздин бир балабыз дагы ошондой компанияда бүгүн уже түнү барышып, акча таап иштеп атышат. Ушул адистердин бүгүн өтө күчтүү экендигин, талап аябай адамдардын бул адис болом дегендери көп экендигин билдирип турат да. Ооба да, анысы болбосо да болбойт да. Дагы кечириңиз, дагы бир суроо. Сиздин колледжде өндүрүш барбы? Же аны иштетүү пландалганбы, же жокпу? Ал жөнүндө айтып бересизби? Рахмат. Мындай да, биз өзү долбоорго киргенден кийин биз бир нерсени түшүндүк да. Бүгүнкү күнү окуу жайлар өзүн өзү каржылаган, эч кимге көз каранды эмес, өзүн өзү баккан, өндүрүшү бар окуу жай болуш керек экен да. Анан мына бизде ушул долбоорго 2 адистикти приоритеттүү адистик катары киргизгенбиз. Бул тигүү буюмдарын модельдөө, конструкциялоо жана технологиясы деген бир адистигибиз. Анан экинчиси ошол автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо деген адистиктер бар да. Ушул адистиктер боюнча бүгүнкү күнү биз ушул жерде өзүбүздүн окуу жайда окуу өндүрүштүк комплексти ачып жатабыз. Кудай кааласа, мына КМТШ деп коебуз эми, модельдөө, конструкциялоо жана анын технологиясы деген адистигибиз боюнча бүгүн тиге турган машиналар, компьютердик технологиялар, ошол адистикке эмне тиешеси болсо, ошол буюмдардын бүт бардыгын бүгүнкү күнү алып келип, секке киргизип, азыр 2 сек иштей баштайт. Август айынан баштап ошол жерде студенттер түшкө чейин окушуп, түштөн кийин иштеп, өздөрүнчө акча тапканга да мүмкүнчүлүгү болот. Ошол эле учурда биз бир нерсени жасап чыгарабыз да. Бул деген биздин колледждин окуу өндүрүштүк комплекси ачылуу алдында турат деген сөз да. Анан эми Пафтас боюнча дагы ушундай мүмкүнчүлүгүбүз бар. Аны түзүп койдук. Бүгүнкү күнү ал иштеп жатат. Студенттерибиз эмне кылып атат? Студенттерибиз түштөн кийин бош убактысында, сабактан кийин өздөрү заказдарды алып, буйрутмаларды алышып, анан компьютерлердин ар кандай запчастарын салып беришет, программалык жактан программа орнотуп беришет компьютерге, мынандай принтерлерди, башкаларды, кыскасы ушул компьютерге байланышкан маселелердин бүт бардыгын ремонттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук да. Аябай жакшы неме болду. Жетекчилик да муну колдоп атат. Анан кийин биздин эң жакшы жерибиз, биздин мындай бир өзгөчө айта турган жерим, биз Ош шаарынын чок ортосундан орун алганбыз, борборундабыз. Бизге клиенттер аябай көп, себеби элдин агымы жакшы. Ошондуктан биз бул ишти мындай алып кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээбиз деген ойдомун да. Анан биздин студенттер бүгүнкү күнү өздөрү дагы иштеп атышат. Кээде түштөн кийин барышып, же болбосо биз аларга индивидуалдуу график түзүп бергенбиз. Алар окуусу менен практикасын айкалыштырып,
бүгүнкү күнү иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту да. Бул деген өзү үчүн дагы, келечектеги адистик үчүн дагы, үй бүлөсү үчүн дагы, каржылык дагы жардам болуп атат да. Туура. Өзү аябай жакшы. Анан биз студенттерге мына мен бир өзгөчө колледж жөнүндө айтканда бир нерсеге токтолоюн. Мына биздин 6 мугалим ушул долбоордун эсебинен окуудан өтүп келишти да, ишкердүүлүккө окутуу боюнчачы окуудан өтүп келишти. Бүгүнкү күнү биз колледжде бир адистигибизге 3 кредит, ал эми экинчи адистигибизге 4 кредит менен ушу ишкердүүлүккө окутуу деген процессти ишке ашырып жатабыз да. Эмне үчүн бул пайдалуу экен? Мына азыр көрүп атасыздар, ушу биздин президентибиз дагы окуу жайлардын алдына мындай тапшырма берип атат да, студенттик стартаптарды өнүктүргүлө депчи. Студенттик бизнес пландарды өнүктүргүлө деп атат. Ал эми студенттик бизнес планды кантип өнүктүрөбүз дегенде биз анын жолун таптык да. Көрсө, студенттерди окутуш керек экен биринчи. Окутуш керек, аларга билим бериш керек. Мисалы, бизнести кантип уюштуруш керек, ага кандай документтер керек, эми кантип лицензия алса болот. Ушундай проблемалардын бүт бардыгын окуткандан кийин жаштар деген мындай бир демилгелүү, креативдүү ой жүгүрткөн адамдар болушат. Алар дароо эле илип кетип атышат да. Мына мисалы бүгүн биз ушул Ош мамлекеттик университетинин алкагында роботторду жасоо боюнча биринчи стартапты биздин ушул индустриалдык педагогикалык колледждин студенттери бет ачарын өткөрүштү да. Мындай абдан мындай бир жакшы ийгилигибиз деп ойлойм да. Анан биздин студентибиз өзү ошол соткаларды оңдоо боюнча, азыр эми сотка деген абдан популярдуу болуп атпайбы, көрүп атасыздар. Ушуну оңдоо боюнча атайын өзүнчө ишкана ачып, бизнес планды түзүп, анан жергиликтүү өнүктүрүү деген USAID каржылаган долбоордон $2000 акча утуп алды. Бул дагы биздин студенттердин мындай билим деңгээли кандай болуп аткандыгын, анан кийин биз баягы заманча билим беришибиз керек да. Вот ушул заманга жараша билим берип атканыбызды мен абдан мына долбоорго аябай ыраазымын. Биздин коллектив да ыраазы. Эмне үчүн ыраазы? Себеби дегенде ушул ишкердүүлүккө окутууну абдан туура киргизиптир. Бул өзүн өзү актады бул предметчи. Себеби бардыгы ушуга киришип атат да. Анан дагы бир кызык жери, балдар эгерде биздин бүтүрүүчүлөр өзүнүн кесиби боюнча иш таппай калышы да мүмкүн да кээде. Эми учурлар болот да, турмушта болуп атат. Алар башка тармак боюнча дагы бизнес план түзүп, башка тармакта дагы иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп калышат экен да. Кыскасы адам өзүн өзү кантип багуунун жолун үйрөнө баштайт экен да. Үйрөнүп калат экен. Себеби дегенде биздин мугалимдер ушу бизнес план түзгөндү үйрөтүшү жаш балдар үчүн абдан чоң түрткү болот экен деп ойлойм да. Туура, биринчи кадам жасалды десек да жаңылышпайбыз. Жана кытайлыктар айткандай узун жол биринчи кадамдан башталат дегени бар да. Анысы кандай? Биринчи шилтеген кадамыңар байсалдуу болсун демекчибиз. Жана инновациялык заманбап технологиялар менен биргиликте, заман менен бирге жанагы интернет вещей деген бар. Жана сотка менен аркылуу жана бүт үйдү умный дом, акылдуу үй кылып, жанагы бүт барын жана аны программаны жасоо, аны агайлар эжелер үйрөтүш керек да. Аны кандай бизнес менен аркылуу эми өндүрүшүп тиги акча табыш жолу, аны баары окута турбайсыздарбы? Анысы жакшы. Анда кечиресиздер дагы бир суроо. Жана студенттердин олимпиадаларга же балким мелдештерге катышып турушса керек. Ал жөнүндө айтып бере аласызбы? Жакшы, рахмат сурооңузга. Эми мындай, биздин студенттерди өзү окутууда эки нерсе эришакка түшүш керек деген ойдобуз да. Бул окутуу менен бирге эле тарбиялоо жүрүш керек. Анан ушунун негизинде биз чындыгында айтканда ар кандай
иш чараларды, маданий иш чараларды, мелдештерди уюштуруп турабыз да. Мисалы, мен айтайын, мына бизде шаардын чок ортосунда жайгашканыбыз, эки жакта ар кандай клубдардын болгондугу биз үчүн, шаардын балдарынын окууга келгендиги биз үчүн абдан чоң пайда болуп атат. Эмне дегенде, мына мисал айтайын, азыркы күндө менин 2 студентим профессионалдык Каганат профессионалдык клубунда ойноп атат, жаштар командасында. Анан 2 студентим Алайдын Алай профессионалдык Алай деген команда бар. Ошонун жаштар командасында бүгүнкү күнү ойноп атат да. Ушунун өзү биздин студенттер үчүн аябай чоң, мындай бир, кандай десем, колдоо болду да. Анан кийин ошол студенттерди биз пайдаланып футболдук мелдештерди өткөрүп атабыз. Анан дагы буну биз жөнөкөй эле бир жылга эмес, системалуу кылып койдук. Биринчи курстар арасында дайыма келери менен биз биринчи курстарды спорттук мелдештерге тартабыз. Анан ошонун натыйжасында биздин ушул Ош менен индустриалдык педагогикалык коллежи быйылкы жылы университеттердин, факультеттер, коллеждер аралык өткөрүлгөн мелдештерде, спорттук мелдеште биздики биринчи орунду жеңип алды. Эми бакалаврда да утуп койдук да, факультеттерде утуп койдук. Себеби өзгөчө көңүл буруп атабыз да. Анан кийин биз кээде мындай бир жаштар менен иштегенде, жаштардын кээде демилгесин өздөрүнөн чыксын деп атабыз. Өздөрү демилгелеп, өздөрү мындай бир неме кылып чыкканда, качан адам өзү демилгелегенде, ал нерсе жакшы ишке ашат экен да. Студенттик жаштар комитети менен биз аябай тыгыз иштеп атабыз да. Булар өздөрүн даже керек болсо бизден кээде мындай бир призге да акча сурабайт да. Өздөрү жасап коюшат. Өздөрү эле уюштуруп, өздөрү неме кылышат. Мына ушунун өзү баягында студенттик өз алдынча башкаруу биздин коллежде абдан мыкты жолго коюлган деп мен айта алам да. Андан кийин биз ошол эле спорттук мелдештерден эмес, маданий иш чараларга да активдүү катышып атабыз. Анда биze кыскача айтканда жаштардын үмүтүн үзбөй, аларды угуп, бүткүл жагынан поддержка, тиги колдоо жасап аткан турбайсыздарбы? Анысы жакшы, жана инициативасын бузбай, бир жагынан колдоп, анан аларды угуп, мындайбы, балким макул деп туруп жардам берип аткан турбайсызбы? Ошоп ал жагынан анда ал жагы түшүнүктүү. Дагы бир суроо. Сиздин колледждеги студенттер бош убактысын кандай өткөрөт дейт? Ар кандай чеберчилик сыныктары же балким кызыктуу иш чаралар өткөрүлүп турабы же жокпу? Рахмат. Бизде атайын декада деп коебуз. Мисалы, ар бир адистик өзүнүн декадасын өткөрөт. Ал декада дегенде бир жума бою алар өзүнүн окуп аткан предметинен алган билимдерин демонстрациялашат. Мисалы, мына бизде мына 9 базада физика, химия, биология деген табигый илимдер, Кыргызстандын тарыхы, кыргыз тили адабияты, манастануу деген предметтердин бүт бардыгы өтүлөт да. Ошол предметтер кантип окутулуп атат? Студенттер эмне кантип окутуунун натыйжаларына жетишип атат? Ошол боюнча бизде иш чаралар абдан мындай системалуу түрдө өткөрүлүп турат. Ал эми студенттер, мына башка адистер болсо, мисалы, биздин балдар мына компьютерде ким тест берет? Маселен, отуруп алып, бизде мисалы биздин бир балабыз Ошмуда биринчи орунду ээледи. Компьютерде текст терүү боюнча. Ушунчалык тест берет да. Анан ушул боюнча анан компьютерлерди ачып жаап, ким жыйнайт, тез жыйнайт. Бул боюнча кыскасы биздин студенттер өздөрүнүн кандай билим алып атышат? Ошол билим алган билимине студент канааттанып атабы же жокпу деген суроонун айланасында биз ошондой ар түрдүү иш чараларды тынымсыз өткөрүп атабыз да. Себеби студент жөн эле окуп аудиторияга келип эле кайра кетип калбастан, ал өзүнүн алган билимин эмнен алып аткандыгын элге журтка көрсөтүп, ошондо
ошондо ал балада навык пайда болот. Ошондо ал балада бирөөгө айтып берүү жөндөмү пайда болот. Биз ушул багытта дагы бир топ иштерди аткарып атабыз да. Анан кийин адабий кечелер, музыкалык кечелер сөзсүз түрдө өткөрүлүп турат. Анан мисалы бизде мына айтып атпаймынбы азыр моделдөө, конструкциялоо жанагы технологиясы деген, анан дизайн деген ушул тигүүгө байланышкан, кийимге байланышкан адистиктерибиздин дайыма мода көргөзмөсү өтүп турат. Мода студенттер ар түрдүү нерселерден, эми мен анын эми адис эмесмин, авангард деген стиль бар экен, башка стилдер бар экен. Кыскасы ошол стилдер боюнча өздөрүнчө конкурстарды уюштуруп, анан өзүнүн жасаган буюмдарын, тиккен буюмдарын көрсөтүп турушат. Мисалы, эң кызыгы бизде бир кыз жалаң эле дисктерден, мына пайдаланылган дисктерди зырып беребиз го, мындай дисктердин баардыгын сыныктарын чогултуп, бир көйнөк тигип алыптыр дисктерден. Эми ушундай бир кызыктуу нерселер да. Кагаздардан эме тигип алышат. Кыскасы бир чыгармачылык менен иштегенге мүмкүнчүлүк. Себеби дегенде студент бир эле окуу менен эмес, ал эсебі менен дагы, ал ошол жерде өзүнүн чыгармачылыгы менен дагы айкалыштырып окуса, студенттик күндөр бир топ кызыктуу жана романтикалуу болот деген ойдобуз да. Туура айтасыз, туура айтасыз. Кыскача айтканда, жанагы студенттик жашоосу өзгөчө бай экен да. Жана Макариканын системасын алып, Монтессори системасын алып, сиз дагы тиги жалаң лекцияны бербей, практика жагынан да колдоо берип, анан жана творчество жагынан да колдоо берип аткан турбайсызбы? Анысы жакшы. Анда дагы бир суроо кечиресиздер. Сиздин колледждин бүтүрүүчүлөрү кайсы ири компанияларда иштешет? Рахмат. Биздин колледждин бүтүрүүчүлөрү мына Элкатта иштеп атат, Азия банкында иштеп атат, Финка банкта иштеп атат, ЛТРде иштеп атат. Бүт бардык ушул Кыргызстандагы негизги компаниялардын бүт бардыгында кээ бирлери системный администратор болуп иштеп атышат, кээ бирлери ошол компьютердик технологиялар жаатында иштеп атышат. Анан банктарга барсаңыз, биздин студенттер мындай бир аралашпаган, иштебеген, Ош шаарында аз эле банк калды го дейм да. Эле дегенде ушунчалык баягы бизге келишип, алар керек болсо бизден келип суранып атышат. Ушундай адис керек мага. Ушундай адис керек болсо берсеңер деп. Анан мына дагы бир нерсени айтайын, мына азыр өлкөнү санариптештирүү жүрүп атат да, билип атасыз, баардыгы жүрүп атат. Биз быйылкы окуу жылында ушул долбоорго рахмат, социалдык өнөктөштөр менен кантип иштеш керек деген маселени бизге долбоор чечип берди да. Азия банк каржы инклюзивдөнүк үчүн көндүмдөр сектордо өнөктөө программасы долбоор чечип берди. Эмне үчүн аны кантип чечип берди? Бизге методикалык адабияттарды берди. Колдомону чыгарып беришти. Кыргызча, орусча кылып чыгарып беришти. Анан кантип социалдык өнөктөш менен кантип иштеш керек? Кантип алар менен меморандум түзүш керек? Кантип аларды окуу процессине тартыш керек? Деген проблеманын көпчүлүгүн ушул долбоор чечип берди да бизге. Биз ошон үчүн ушу долбоорго аябай ыраазыбыз да. Эмне үчүн? Мына бүгүнкү күнү мына айталы. Социалдык өнөктөштөрүбүз Кудайга шүгүр жакшы көбөйдү. Мына мисалы мен 12 айыл өкмөт менен келишим түздүк. Кыргызстандагы айыл өкмөттөр менен келишим түзгөн окуу жай биз эле болсок керек деп ойлоп атам да. Эми 12 айыл өкмөт менен түздүк. 21 мектеп менен түздүк. 7 бала бакча менен түздүк. Бир 12ден ашык социалдык тармактар менен түздүк. Соцфонд, андай соц бөлүмдөр менен түздүк. Анан ошолор бизге жардам берип атышат да бүгүнкү күнү. Мисалы мен мына айыл өкмөттөргө жөнөттүм эле. Айыл өкмөттөргө практиканы өтүп келишти. Бардык айыл өкмөт азыркы күндө айыл өкмөттөрдүн кызматкерлерине конкурс жарыяланып атыптыр.
Konкурс жарыяланып атыптыр. Ошого биздин студенттен бирден алып кетишти да. Эле эле студентибизди алып кетти. Жүр мени менен. Сени мен конкурска катыштырайын. Сен өт. Сиз мага немени жасап бериңиз. Санариптештирүүнүн ишке ашыруунун планын иштеп чыгып бериңиз. Жардам бериңиз. Эми билесиздер эми айыл өкмөттөр азыркы күндө абдан кыйналып атат да. Туура. Булардын бүт бардыгына мен ошол келишим түзгөн меморандумга кол койгон айыл өкмөттөрүнө 2ден, 3дөн, 4дөн студент жөнөттүм эле. Алардын бардыгы азыр айтып атышат. Рахмат, силерге чоң рахмат. Балдарыңар аябагандай сонун жардам берилет. Мен ойлойм да ушу менен биз бир эле ушул окуу жайга эмес, биз коомго дагы пайда келтирип атабыз депчи. Себеби коомду санариптештирүүгө жардам берип атабыз. Мына ушунун өзү дагы бир чоң. Анан дагы бир нерсени айтайын. Мына бизде мектеп жөнүндө айтайын. Башталгыч класстарда окутуу деген адистигибиз бар да. Биз бүгүнкү күнү мектеп күнүн киргизип койдук. Мектеп күнү. Ишемби күнү биздин студенттер мектепке барып лабораториялык сабактарды ошол жерде өтүшөт. Ошол жерде өтүшөт да. Аны мектепте иштеп аткан практик мугалимдер өтөт. Биз аларды быйылкы окуу жылында 0,25 ставка менен колледжге окутуучу катары кабыл алып койгонбуз. Бирок алар бизге колледжге келбейт. Алар иш ордунда эле болушат. Алар биздин студенттер барат, биздин студенттерди практикалык, лабораториялык жактан үйрөтүшөт. Маселен, мына конспект кантип жазылат, ага кандай талап бар, сабактын максаты кандай коюлат, сабактын жүрүшү эмне болот, студенттер менен кантип иштеш керек, окуучулар менен кантип иштеш керек, алардын психологиялык өзгөчөлүктөрү кандай, бу жерде алып аткан билимдерин алар практика жүзүндө, башкача айтканда, жумушчу ордунда окутуп атабыз да. Алар жумушчу ордунда. Мына бала бакчаларда да ошондой кылдык. Мына бизде мектепке чейинки билим берүү деп атпайбызбы? Мектепке чейинки билим берүүнү дагы бала бакчанын ичине киргизип койдук. Лаборатория, алар балдарды көрөт, оюнчуктарын көрөт, балдар менен ойношот, кадимкидей процессте аралашат дагы. Анан кийин теорияда алган билимин практика менен айкалыштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылдык да. Ушунун өзүнүн ушундай багытта мындай бир ийгиликтүү иштешибиздин бирден бир себеби бул социалдык өнөктөштүк боюнча аспект болду да. Социалдык өнөктөштүк боюнча бизге ошол долбоордун берген абдан чоң жардамы болду деп мындай толук кандуу айтууга мүмкүнчүлүк бар да. Чоң рахмат. Түздөн түз жана келишимдерди түзүп, адрестүү жана адистерди адрестүү даярдап аткан турбайсыздарбы? Айыл өкмөтүнө болобу, тиягына болобу, биягына болобу, андан түздөн түз жумуш ордунда билим практика өтүп аткан турбайбы? Анысы жакшы. Андан тышкары 0,25 ставкасы да бар экен да. Анысы жакшымы? Анан баягы бизде мындай бар да, биз бүтүрүүчүлөрдү ишке жайгаштыруу деген бар да. Окуу жайдын негизги функционалдык милдеттеринин бири бүтүрүүчүлөр жөнүндө маалымат алып туруу да. Бүтүрүүчүлөр жөнүндө маалымат алдык, кайда иштеп атат, эмне иш кылып атат, иш таптыбы, таппадыбы, өзүнүн адистиги менен иштеп жатабы, ушул маселелердин бүт бардыгынын чечилишине ушул социалдык өнөктөштүк аябай сонун жардам берет экен да. Себеби ал эмес, айтып атпаймынбы, бизге келип ушул жерден келип алып кетип атышат студенттерди. Мына сен бүтөрүң менен бизге бар, бир айыл өкмөт мынтип айтпайбы? Мен сага үй салганга жер бөлүп берем. Сага үй салганга жер бөлүп берем дейт. Себеби эмне үчүн дейт? Себеби могу ишти сен жасап бер мага. Мен сага момундай нерселерди жасап берейин дейт. Бул деген аябай мындай бир жакшы көрүнүш го дейм да. Туура айтасыз. Анткени азыр дүйнөдө жанагы финансылык кризис дагы эле жүрүп атпайбы? Анысы болбосо да болбойт да. Анан жанагы пандемиядан кийин дүйнөлүк экономика аябай тоскоолдук болуп атат. Ошондуктан түздөн түз келишимдерди түзүп, жана практика аркылуу анан
жумуш камсыздоо жагынан да жардам берип аткан турбайсызбы? Ал жагынан пайыздап кетсек, проценттеп кетсек, ошо бүтүрүүчүлөрдүн кайсы кандайча, балким жарымыбы, 70%-и жумуш таап атат. Ошондой маалымат барбы сиздерде? Да, мындай да, биз орто кесиптик билим беребиз да. Биздин студенттер көбүнчө сырттан окууга кирип атышат да. Сырттан окууга кирип атышат. Окуусун сырттан окуу менен улантып атат. Себеби ал бул жерден окууда адистикке ээ болду. Жогорку билимдүү бакалаврды бүтүшүнөр сырттан окуп атышат, а бирок жеринде иштеп атышат. Мисалы, мен айтар элем мына бүгүнкү күнү эми баарыбыз мындай процессти билип атабыз. Ош шаарында орус тилдүү мектептер көбөйдү. Орус тилдүү мектептер көбөйдү. Орус тилдүү мектептер көбөйгөнү менен орус тилдүү мугалимдер жетишпей атат. Орус тилинде сабак берген мугалим жок. Биздин студенттерибиздин бир 15-20% практикадан кийин де келбей коюп, ошол жакта калып атышат. Себеби мектептин директорлори алып калып атышат. Сен жакшы кыз экенсиң, ушундай жакшы студент, жакшы бүтүрүүчү экенсиң, иштей бер. Мына сага акча, мына сага саат, мына сага класс деп көрсө, ушундай муктаждык бизде бар экен да. Анан кийин биз дагы бир нерсени айталы, мүмкүн кичине немеден четтеп кеттим окшойт. Мына долбоор бизге эмгек рыногун анализ жүргүзгөндү, мониторинг жүргүзгөндү үйрөтүп атат да. Кантип эмгек рыногун анализдеш керек? Кантип сен айлана чөйрөңдө кимдер бар экендигин, кимдер менен жашап жүргөнүңдү, конкуренция кандай, анан иш берүүчүнүн бүгүнкү талабы кандай, иш берүүчү бүгүн иштеп аткан жеке менчик ишкананын ээси кандай адисти көргүсү келип атат деген суроо маанилүү болуп атат да бардыгына. Эми ошого бизди эмгек рыногун анализ жасап, негизги кесиптик билим берүү программаларын иш берүүчүлөр менен талкуулап, өткөрүп, анан алар киргизген сунуштарды окуу пландарына киргизип, ошол эмгек рыногу талап кылганга биз өзүбүз ыңгайлашалы деп атабыз да, эмгек рыногуна ыңгайлашыбыз керек да. Себеби дегенде өзүбүзчө эле окута бербестен бардык нерсени, өзүбүзчө билип, өзүбүзчө окуу план түзүп окута бербестен, кызыктар тараптардын дагы кызыкчылыгын карашыбыз керек. Ошон үчүн биз бул багытта дагы бир топ иштерди аткарып атабыз да. Чоң рахмат. Жанагы рынокту анализ кылып, аналитикадан өткөрүп, адрестүү даярдап аткан турбайсызбы адистерди? Ал жагы жакшы. Биринчилерден болуп угуп атам жана айыл өкмөтү менен түз келишим түзгөндүк жөнүндөчү. Эми дагы бир суроо. Жанагы күндүзгү окуу тарабы бар, сырткы окуу тарабы бар. Кайсы адистиктер бюджетке кирет, кайсы адистиктер бюджетке кирбейт, кайсы адистиктер жалаң гана күндүзгү окуу тарабынан каралган, кайсы адистиктер жанагы сырткы окуу тарабынан каралган? Рахмат. Бизде мындай. Бизде бюджеттик каржылоо жок. Бизде толук келишимдик негизде гана окутабыз. Келишимдик негизде гана окутабыз. Ал эми бизде башталгыч класстарды окутуу адистигинде сырттан окуу бөлүмү бар. Анан мектепке чейинки билим берүү адистигинде сырттан окуу бөлүмү бар. Анан асои деген адистигибизде сырттан окуу бөлүмү бар. Көп калган адистиктердин бүт бардыгында сырттан окуу бөлүмү жок. 10 адистик деп атпаймынбы? Калгандардын бүт бардыгы күндүзгү бөлүм менен гана окуй алышат. Анан сурооңузду дагы унутуп калдым. Жанагы эми жөнүндө айтып бериңизчилерчи. Мисалы, мөөнөт боюнчачы күндүзгү окуу тарабынан 1 жыл каралганбы программа боюнча же 2 жыл каралганбы? Жакшы, рахмат. Күндүзгү окуу бөлүмү бардыгы Кыргызстан боюнча эле бирдей. Бул 9 класстын базасы менен тапшырган студент 2 жыл унай окуйт.
2 жыл 10 ай окуйт. 1 жылдын ичинде бул 10-11 класстын базасындагы предметтерди окуйт. 1 жыл 10 ай адистик боюнча предметтерди окуйт. Ошондо 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай болот. Ал эми 11 класстын базасы менен тапшырган студенттерге аларга 1 жыл 10 ай. 1 жыл 10 ай. Ошентип биздин студенттер 2 жылда орто кесиптик билим берүүгө ээ болгон адис катарында чыгышат да. Ушундай окуу мөөнөтү ушундай. Чоң рахмат. Анан абитуриенттерге эмне үчүн сиздин колледжге тапшыруу керектигин кыскача кантип айтып бере аласыз? Рахмат. Аябай жакшы суроо бердиңиз. Чындыгында биздин колледжге эмне үчүн биздин колледжге тапшырыш керек да? Башка колледждерге эмес, биздин колледж. Биздин артыкчылыгыбыз эмнеде деген суроо да. Биринчиден мен бая дагы баса белгиледим. Бизде мындай эмгегин сүйгөн, илимдүү, билимдүү, тажрыйбага ээ болгон, окутуунун мыкты технологиялары менен куралданган, бүгүнкү заманга жараша ой жүгүртө алган окутуучу, инженердик окутуучулук курамы бар да. Мен ушул адам ресурсу дейбизби, ушу менен аябай сыймыктанам. Ошон үчүн бизге келгенде эмне? Себеби мугалим канчалык кыйын болсо, канчалык сизди жакшы мугалим окутса, ошончолук мыкты адис болосуз. Бул мугалимдерге, окутуучуларга коюлган өзгөчө талап. Биз ушуну ишке ашырып атабыз. Ошон үчүн бизди коркпой тандаса болот. Себеби биздин мугалимдердин немеси, билими жакшы. Экинчиден, биз мына бардык балдар ишкердүүлүккө кызыгып атышат да. Кантип бизнес план түзөм, кандай кылам, эртең кантип өз тиричилигимди өзүм өткөрөм деген суроо бардык адамдын алдында турат да. Эмне үчүн бизге тапшыргыла дейм? Себеби биз ишкердүүлүккө окутабыз. Кантип окутабыз? Сиз мисалы бизнести кантип түзгөндү, кантип документтер керек, кандай документтер керек экендигин биз бардыгын үйрөтүп чыгарабыз. Демек сиздин башка колледждерден дагы бир айырмабыз ушунда биз бизнес пландарды, стартаптарды түзгөндү сизге үйрөтөбүз. Ушул биздин артыкчылыгыбыз. Анан дагы бир чоң артыкчылыгыбыз мына азыр мына бизде окутуу 2 тилде жүргүзүлөт. Кыргыз тилинде, анан орус тилинде. 2 тилди бирдей билген, 2 тилде сүйлөй алган адис болууну кааласаңыз, анда бизге келип тапшырсаңыз болот. Себеби биз программаны айтып атабыз, көп тилдүү билим берүү программасын ишке ашырып атабыз. Үчүнчүсү, мен дагы айтар элем, бизде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн дагы, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн дагы шарттар түзүлгөн. Мына лифт коюлган, санузелдер, пандустар, бүт бардыгы кадимки нормалдуу адамдай эле билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ошондуктан бул жагынан дагы эске алып коюш керек деген ойдон. Коопсуз билим берүү чөйрөсүн биз Кудай кааласа эми таптакыр түзүп койдук дегенден алысмын, но түзүлүп жатат. Мактанып ийсек болбой калат. Анысы болбосо да болбойт, ооба. Эми жанагы лофс жагынан каралгандыгы аябай сон бир жагынан сыймык десем да жаңылышпайм. Сиз ал жака көңүл бурган үчүн чоң рахмат демекчибиз. Аны биз сизге жалпысынан ийгилик каалмакчыбыз. Андегенде анысы кандай, сиз болсо жаңы системаны жүргүзүп аткан турбайсызбы? Жанагы жаңы жагдайларды ачып аткан турбайсызбы? Ошо шилтеген кадамыңар байсалдуу болсун демекчибиз. Биздин долбоордун алкагында биздин майыбызга келген үчүн чоң рахмат демекчибиз. Сиздерге чоң ийгилик. Биздин майыбыздын коногу, урматтуу угандар, эсте кетейин, ОШГУ индустриалдык педагогикалык колледждин башчысы Шайымкулов Олжобай Ахматович болду. Сиздерге чоң рахмат. Эмки маектерде жолугушканча. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Ушу бизди көрсөтүп, интервьюга чакырып, анан биздин окуу жай жөнүндө жакшы маалыматтарды берип атканыңыздар үчүн долбоордун жетекчилигине, долбоордун кызматкерлерине, сизге терең ыраазычылык билдирем.
Дайыма бар болуңуздар, аман болуңуздар. Аман болуңуздар, көрүшкөнчө. Чоң рахмат.